Саламатсыздарбы? Бүгүн биз тилдеги өзгөчө көрүнүштөрдүн бири табу жана эвфемизм сөздөр жөнүндө маалымат беребиз. Кыргыз тилинде табу жана эвфемизм сөздөр бул тилдик маданият жана каада салттын бир бөлүгү. Кыргызда эки колум боорун алды деген жакшы сөз бар. Сиз муну кандай түшүнөсүз? Ооба, нариштени жаңы дүйнөгө алып келген энеге айтылган сөз. Бул эвфемизм деп аталат. Эвфемизм коомдун этикалык нормаларына ылайык сылык, сыпайы, жымсалдап сүйлөөгө багытталган сөздөр. Кээде адамдар менен пикир алышууда өзүнө карата айтылган айрым сөздөр катуу тийип, көңүлү ооруп калышы мүмкүн. Мындай учурларда орой угулган сөздөрдү сылык, сыпайы сөздөр менен алмаштырып айтууга туура келет. Мисалы, сокур деген сөздү азиз деген сөз менен алмаштырабыз. Же болбосо өлдү деген сөздү айтпай, кайтыш болду, көз жумду, дүйнөдөн кайтты, дүйнө салды деп айтабыз. Эгерде наристе болсо, чарчап калды деп айтылат. Ошондой эле күйөөгө тийди эмес, турмушка чыкты деп айтылат. Эвфемизм бул тилдик этикет. Белгиленген сөздөрдү эвфемизм сөздөр менен алмаштырабыз. Табу тилдеги кээ бир сөздөрдү өз аты менен атабай, башка ат менен айтуу. Мындай сөздөрдү кыргыз тилинде тергеме сөздөр деп да аташат. Ал элдин улуттук өзгөчөлүгүнө жараша үрп-адат, каада салт, диний жана маданий себептерден улам айтууга тыюу салынган сөздөр. Адам аттарына байланыштуу. Келин кайын журтун атынан айтпай, кичине бала, мугалим аке, ортончу бала деген сыяктуу иштеген иши же үй бүлөлүк абалына жараша тергеп айтат. Мисалы, Бүгүн кичине бала дипломун колуна алды. оорулардын аттарын тергөө. Чечек оорусунун атынан айтпай, улуу тумо, мончок деп тергешсе, бүгүнкү күндө онкологиялык ооруну айыкпастар же жаман оору деп тергеп келебиз. Мисалы, Айша апа 3 жылдан бери жаман оору менен күрөшүп келет. жан жаныбарларды тергөө. Карышкырды ит куш деп тергешкен. Мисалы, Биздин жылкыларга көз салып тур, ит кушка жем болбосун. демек, эвфемизм сылык, сыпайы сөздөр, ал эми табу тергеме сөздөр. Кыргыз тилиндеги эвфемизм, табу сөздөр тилдин сүйлөө маданиятындагы өзгөчөлүк жана каада салт, ырым-жырымга болгон бекемдигин айгинелеп турат. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келди. Саламатта калыңыз.